Бул күндө Аксыр районундагы Коштөбө айыл аймагындагы Торук айылынын тургуну Алымкан энеда чыдамсыздык менен күтөт. Алымкан эне өмүрлүк жары менен баш кошконуна 52 жыл толду. Алдыда келе жаткан майрамына балдар, кыздары, неберелери келип, куттукташып, каарманыбызды кубандышты. Кайната кайненемдин колуна келгенде 8 жыл кайната кайнене менен бирге жашадым. Эми менин кесибим жок. Бүтүндөй эле тамаки менен болдук. Тамакичилик кылып, Торукка 3 километр жерге каттап тамаки ташып элем 2 маалдап. Кемпир чал бар, аларды карадым. Эми үйдө кайнелерим бар эле, аларды карадым. Ошентип алар менен 8 жыл жашадык. Беке анан кийин 77 жылы көчүп чыктык. Өзүбүзчө сүтүн булатайлы деп. Эми ошекте деле ошол баягы эле тирелик, малыкел дегендей. Тамаки балдарыбызды болсо 5ке бөлүп коюп эле көтөрүп жүрүп, биздин балдарыбызды эч ким деле карабастан өзүбүзчө эми балдар өзүн өзү эптеп карап чоңоюшту. Балдардын бардыгы эле ушекте өзүбүзгө жакын эле. Кудай күндө эле телефондо бир маал сурайт. Пенсиям болсо Кудайга шүгүр эле. Өкмөткө дагы рахмат. Алымкан эне учурда 71 жашта. Ар дайым өзүн бактылуу эне катары сезет. Анткени 52 жылдын ичинде 3 кыз, 4 уулду татыктуу тарбиялап, баарына билим берип, аларды турмушка чыгарып, келин алып, небере чөбөрөлөрү менен үйү базарга айланып жашап жаткан мезгили. Апасы менен атасын уул кыздары ар дайым ардакташып, алар менен сыймыктанып келишет. Атам менен апам бизди өтө жакшы тарбия берди деп биз дайым өзүбүзгө өзүбүз сыймыктанабыз. Атам жокто бизге ата болгондо апа болду. Атам барда огош бетер биз толчубуз да. Атам менен апам ушунча уул 3 кыз 4 уулду тарбиялады. Балдарды, кыздарды баарын окутту. Анан ушу майрам сайын атам апамы кабар алып турабыз. Ага чейин деле биз өзүбүз тез кабар алып турабыз. Ошо апаң бар үй жарык болот, атаң бар үй жылуу болот, балайлуу үй базар болот демекчи биздин үй бактылуу, базар жылуу, жарык. Турмушта көп жыргал күндөрдү да, оор күндөрдү да өткөрүштү. Кайната кайненеге ишенимдүү келин болуп, аларга 7 жыл кызмат кылып, анан бөлүнүшкөн. Ал кездеги колхоздун ишине активдүү катышты. Тамеки алып, аны өстүрүп, чөп чаап, арык чаап, алардын баарына жетишип кечкисин келип, балдарын тойгузуп, кыскасы энелерге тийиштүү түйшүктөрдү башынан өткөрүп, энелик милдетин татыктуу аткарып келүүдө. Биз байбичем менен баш кошконубузга 52 жыл болду. Мен чарба ишинде жүрчү элем, мал менен, зоотехник менен, анан келинчегим байбичем үйдө тирлиги менен. Ал учурда сайыздын учуру тамаки болчу, тамакини кылып келип анан үйдө бала чаканы карап, үй тирлиги бүт эле ошо кемпиримде болгон. Үйдөгү бардык нерселерди ошо кемпирим өзү башкарып, балдарды дагы тарбиялап, үй тирлигинде кемчилик болбогон ошол учурда. Элибизде бейиш эненин таманында деген сөз бар эмеспи? Андыктан энелерге урмат сый көрсөтүп, ардактап алуу ар бирибиздин милдетибиз. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксыр району.